Спортқа қойылған ақчалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. 9 декабрда Бишкекте ого атышкандар колго түшүрүлдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги расмий билдирүү таратты. Маалыматка ылайык кармалганда Жалал Абад облусунун Токтогул районунун 25 жаштардагы тургундары болгон. Кече Бишкектин Гагарин жана Некрасов көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз адамдар Toyota Avensis унаасына бара жаткандарга ок чыгарган. Окуя кылмыштарын жана жоруктарын бириктүү реестрине катталып, чектелерди изөө аракеттери жүргөн. Натыйжада коопсуз шаардын камераларындагы тасмалардын жардамы менен ок чыгарган 2 киши колго түшүрүлгөн. Алардын жанынан номери өчүрүлгөн Макаров үлгүсүндөгү тапанча табылган. Тапанчанын октору болгон эмес. Учурда тиешелүү экспертиза дайындалып, иш сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Маалыматлагы Говори Кежи. Социалдык тармакта активдүү отургандардын катарын толуктаган КТРК Next жетекчиси Илим Карыбеков Урча Анжелика тууралуу мырзаларга кеңеш айтып, пост жазды. Ал: "Жигиттер, башка планетага барбай эле койгула. Анжелика ал жактан сүйгөнүн кантип тапканын билбейм. Жакшы эркектер болсо болгондур. Бирок ал жакта мындан башка жакшыраак аял кишиден эч ким көрүнбөйт. Анжеликаны турайбыз деп аңга кирип кетпейли, жерден эле движение кылалы" деп жазган. Эскерте кетсек, Урча Анжелика жакында эле казак миллионерине турмушка чыгаруу тууралуу коомчулукка жар салган эле. Маалыматлагы Маалымат медиа.